токойлордун баарын өйдө азып коюш керек экен. Бул жана тоодогу жапайы немелерде, жапайы жүзүмдөр. Быйыл черенковать этип көрдүк да. Эле муногу инжир. Бу дүйнө жүзүндө жок болуш керек. Муногу жапайы. Бул жаңак көчөт. Ушу манча алабыз дагы, мына жерден мындай тилип туруп, анан алып туруп отургузуп коебуз. Мобильный сугарып туруп. Любой время отургузсак болот. Эми Аксы Токой чарбазы Жалал Абад облусунун Аксы районунун Жаңы Жол айылында жайгашкан административ конторасы. Жалпысынан 35 адам эмгектенет. Жалпы аянты 62.589 гектар. 5 бөлүмдөн турат. 5 айыл өкмөт, 1 Таш-Көмүр шаары менен чектешет. Жергиликтүү калк мал жайуу, мал багуу менен алектенет. Ошо биздин Токойго кээ бир учурларда мыйзамсыз мал жайуулар, мал жайылбай турган жерлерге жайылып кеткен учурлар көп кездешет. Биздин ошо акыркы 2018-жылдан 2021-жылдары Проон-Геф долбоорунун аркагында Батыш Тянь-Шанда био түрдүүлүктү сактап калуу программасынын менен иш жүргүзүп 275 гектар жер аянтын тикендүү зум менен курчап, мисте жаңгак токойлорун отургуздук. Азыркы күндө толугу менен ошол био түрдүүлүктү сактап калуу мүмкүнчүлүгү пайда болду деп айтсам жаңылышпайм. Себеби ошол отургузган токойлордон сырткары ал жерлерде өспөгөн бактарактар өсүп баштады. Кандай саламат, жакшысыңбы? Орос кандай? Жакшысыңбы? Остогонда жакшысыңбы? Не кылып атасыңар? Бул көчөттөрдү уход кылып, неме кылып атат элек бу жерде. Бул канча жылкы? 20 жылкы? 20. Чөптөрдү чабышып атабар энди. Чөптөрдү чаап, неме кылып атат. Ушу арендаторлорго бергенбиз, ошолорго да түшүндүрүү иштерин жүргүздүк эле. Мына көчөттөргө тийбей, көчөттөрдүн экеğini ачып өстөр. Жакшы эле иштешип атат. Мал бозо кирбей калды. Мына ижарачылар да келди окшойт, ушул жерде. Алейкум ассалам. Келгиле. Кандай жакшысыңар? Азыр чөбүн чаап пайдаланасыңар. Кийинки муну токой жетилгенден кийин токойду силерге арендага беребиз. Ошо токойдун түшүмү менен силер пайдаланасыңар. Ошентип баарыбыз эми эл менен биргеликте мына жайыт пайдалануучу силер менен биргеликте токойду сактап калуу жагын көздөбөзүк болбой калды. Илгери мода болчу эле баланчанын талы, баланчанын тереги. Де аты калчу. Кийинки муундарга калат да ошо. Жаштарга кичине үлгү бололу деп, кичине көгөттүк неме кылып атат. Көрөп отурсун ошондой. Бир жагынан таза аба. Деградация болуп кеткен айылдын жанындагы жазгы күзгү жайыттарды ошол зымтор менен коргондоп калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп атабыз, токойлорду өстүрүп атабыз. Ошонун негизинде байкалып атат. Ошо экосистеманын биотүрдүүлүктүн ошо сактап калуу максаттары бар экендиги. Себеби коргондун ичинде ошол жер аянттын жакын арадагы 30-40 километр аралыктагы жок чөптөр, гүлдөр жана бадалдар өзүп илгерки калыптарына келип атканы байкалууда. Проект тарабынан коргондолуп берди. Калган жумуш биздин мойнубузда. Муну отургузуп, сактап, коргоп, өстүрүп биздин мойнунда. Биздин токойчулук ушу милдетибиз.